Казакстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин курамында дүйнөдөгү коопсуздук менен тынчтыкты бекемдөө саясатын улантууда. Кезектеги жыйында уюмдун мүчөлөрү Африка менен Жакынкы Чыгыштагы кырдаалды талкуулашты. Эл аралык серепчилер Казакстандын ааламдык маселелерди чечүүдөгү ишин жогору баалашты. Ошону менен бирге алар Казакстандын маанилүү резолюциялардын кабыл алынуусуна кошкон чоң залымын белгилешти. Экваториалдык Гвинеянын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлүнүн орун басары Хоп Обианг өз ыраазычылыгын билдирди. Эске салсак, Борбор Африкадагы мамлекет Коопсуздук кеңешинин 2018-2019 жылдардагы туруктуу эмес мүчөсү. Мы говорим больше о Конго, у нас тоже Сирия берет очень много времени, тоже ситуация иногда Палестина. Биз көбүрөөк Конго тууралуу сүйлөштүк, ошондой эле Сирияга да көп убакыт бөлдүк. Палестина маселесин да талкууладык. Казакстан негизги ролду ойнойт. Биз Казакстандын буудагы өкүлдөрүнүн ишине таң калып жатабыз. Биз алар менен жакшы кызматташабыз. Келечекте Казакстандын дүйнөдөгү ролу дагы да жогорулайт деп ойлойм. В ООН мы с ними очень хорошо сотрудничаем и думаем, что в будущем роль Казахстана в мире улучшится. Казакстан менен Кувейт кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктар. Аравия жарым аралында жайгашкан мамлекет Казакстанды Борбор Азиядагы маанилүү өнөктөшү катары карайт. Бүгүнкү күндө эки өлкөнүн ортосунда визалык режимди жеңилдетүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Тараптар туризмди биргеликте өнүктүрүүгө кызыктар. Мисалы, араптар лыжа тебүүнү, тоого чыгыш менен аңчылык кылууну каалашат. Ал эми казакстандыктар белгилүү мунараларды, ири соода борборлору менен мечиттерди көрүүнү кыялданышат. Былтыр Кувейтке 7 миллион турист келген. Алардан түшкөн киреше 500 миллион кувейттик динарды түздү. Бул чек эмес, жаңы багыттарды өнүктүрүүдөбүз. Кувейттин азык-түлүк импортунун үлүшү да жогору. Мисалы, алар татымалдарды Индиядан, эт өнүмдөрүн Австралиядан алышат. Ошондуктан алардын рыногу Казакстандын ишкерлери үчүн мыкты мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Кувейт заинтересован в поставке некоторых продуктов питания, особенно. Кувейт биздин өлкөнүн азык-түлүк өнүмдөрүнө кызыгып жатат. Айрыкча алар казакстандык этти жактырышат. Көпчүлүк Казакстандан алып келинген эттин сапаты менен табигый тазалыгын белгилешет. Бул өнүмдү өлкөгө бир нече завод жеткирет. Биз аларды Кувейттеги ритейл өкүлдөрү менен байланыштырабыз. Азыркы тапта сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө. Ритейлерами в Кувейте и ведем в настоящее время переговоры. Бүгүнкү күндө эки мамлекет өз ара кызыгууну жарата турган багыттар боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө даяр. Алар экономикалык, саясий жана маданий тармактарда карым-катнаш орнотууга багытталган. Тажикстанда Рогун гидроэлектростанциясы ишке кошулду. Ири гидрообъект 6 агрегаттан турат. Жалпы кубаттуулугу 3600 мегаватт. Азыркы тапта бул Борбор Азиядагы эң ири суу электр станциясы. Мы вчера подключились, Душанбе-2 мы вчера принимали. Биз дүйшөмбү 2-ни ишке коштук. Кечээ 500 киловатт кысым кабыл алдык. Бизде бардык жогорку вольттук сынактар өткөрүлдү, өлчөмдөр алынды. Это высоковольные испытания, все измерение, все сделано. Дүйшөмбүдөн чыгышка карай 110 чакырым алыстыкта жайгашкан Рогун гидроэлектростанциясынын курулушу мындан 42 жыл мурун башталган. Советтер Союзу мезгилинде бул жерде ар түрдүү өлкөлөрдүн адистери иштеген. Тажикстан бардык Борбор Азия өлкөлөрүн электр кубаты менен камсыз кылат деп мерчемделүүдө. 90-жылдардын башында платинанын бийиктиги 40 метр болгон. Машиналык жана трансформатордук залдар толук даярдалды. Алгачкы 2 суу агрегатынын негизги курал жабдыктары да коюлду. Суу электр станциясынын биринчи этабы 1994-жылы ишке кошуу көздөлгөн. Бирок Советтер Союзу таркап, долбоор токтогон. Бул долбоор 2016-жылы гана кайра колго алынган. Плотина будет самая высокая в мире, 330. Бул 335 метрдик дүйнөдөгү эң бийик плотина болот. Таш үйүлүп жасалган. Көлөмү 776 миллион кубометр. Адистердин айтымында Рогун жылына 17 миллиард киловаттан ашуун энергия өндүрөт. Бул ички жана сырткы талаптарды толук камсыз кылууга жетет. Адистердин эсептөөсү боюнча гидроэлектростанция 1 кылымга чейин кызмат кылат.
Туризм Кыргызстандын экономикасынын келечектүү тармактарынын бирине айланууда. Мамлекет өзүнүн бай жана уникалдуу табияты менен көптөгөн адамдарды кызыктырып келет. Өлкө бийлиги инфраструктураны өнүктүрүүгө терең маани берүүдө. Во всех цивилизованных странах Бүткүл алдыңкы өлкөлөрдө туризм акырындык менен өнүгүүдө. Бул жааттагы алгачкы кадам ички туризмдин орношо. Адамдар өз өлкөсүн таанып билишет дегендек. Азыр баткендиктер Нарын менен Таласка караганда Москвага көп барышат. в Нарыне или в Таласе. Ысык көл менен Тянь-Шань тоолору Кыргызстандын башкы туристтик аймактары. Коноктор бул аймактарга көлгө түшүү же тоо чокуларын багындыруу үчүн келишет. Маркетологдордун айтымында туристтик мүмкүнчүлүктөр муну менен чектелбейт. Мисалы, бүгүнкү күндө жергиликтүү туристтик фирмалар эс алуучуларга тоо кыркаларына жөө чыгуу сыяктуу кызмат түрлөрүн сунуштап жатышат. Делятся у нашей экскурсии на категории. Есть экскурсии. Экскурсияларыбыз ар түрдүү даражаларга бөлүнөт. Физикалык даярдыкты талап кылган экскурсиялар бар. Орточо жана жөн гана сейилдөө деген бар. Жалко туризм деп аталат. Анда эс алуучу келет, сейилдейт, тамактанат, кетет. Пообедал, сел в бус и обратно уехал. Улуу жибек жолуна болгон турлар жакшы тааныла баштады. Бул багытка көбүнчө Евразиялык экономикалык биримдиктин жарандарынын кызыгуусу жогору. Кыргызстанга казакстандыктар да көп барышат. Бир жыл ичинде эле Кыргызстанга 3 миллиондон ашуун казакстандык барат. Казакстандын тарыхы Улуу Тала тарыхынын бир бөлүгү. Бул Нурсултан Назарбаевдин Улуу Таланын 7 кыры аттуу макаласынын башкы лейтмотиви. Мамлекет башчысынын көрсөткөн бардык багыттарынын маанилүүлүгү жогору. Нур Отан партиясынын төрагасынын биринчи орун басары Маулен Ашимбаевдин айтымында, алар өткөн урпактын көрүнүктүү жетишкендиктерин көрүүгө, ошондой эле Казакстандын дүйнөлүк тарыхтагы ролун объективдүү түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул археология, чөлкөм таануу, туризм, кино жана башка тармактардагы жаңы долбоорлорду ишке ашыруу алкагында мүмкүн болот. Понимая свои истоки, понимая свою историю, тем самым мы понимаем свое место в современном мире. Понимаем, откуда мы... Биз өзүбүздүн чыгуу тегибизди, тарыхыбызды жакындан таанып билүүнүн аркасында азыркы заманбап дүйнөдөгү ордубузду жакшы түшүнөбүз. Биз ата-бабабыздын, казак элинин этногенези кандай болгонун, биздин өлкөдө жашап жаткан этникалык уруулардын этногенезин таанып билебиз. Биз чындыгында ушул мамлекеттердин урпактары, дүйнөлүк маданиятты, дүйнөлүк цивилизацияны калыптандырууда чоң роль аткарган көрүнүктүү улуттардын урпагыбыз. Казакстан стратегиялык изилдөөлөр институтунун мүдүрүнүн орун басары Санат Көшкенбаевдин айтымында, өлкө башчысынын башкы максаты азыркы убакытта илимде бар тарыхый маалыматтардын шыктандыра турган багыттарын таба билүү. Следует обратить внимание, что в статье президента самое главное... Президенттин макаласындагы эң негизгиси тарыхый позитивизм экенине көңүл буруш керек. Ар бир мезгилдин артында жаркын келечекке багыт алган улуттун кызыкчылыгы турат. Мына ошондуктан президентибиз тарыхый кызыкчылыкты өнүктүрүү аркылуу улуттук аң сезимди жаңыртууну көздөйт. Башкача айтканда, биз өткөнүбүз менен келечегибизди байланыштырып отуруп, ушундай Улуу Таланын урпактары экенибизди сыймыктануу менен карманышыбыз керек. Белгилей кетсек, өлкө башчысы жогоруда аталган долбоорлордо руханий жаңыруу программасынын уландысы катары караштырылышы керек деп белгилеп өттү. Ал эми жалпы улуттук программанын жаңы курама бөлүктөрү ата-бабалардын кылымдар бою сакталган мурастарын санариптик цивилизация шарттарында түшүнүктүү жана колдонууга ыңгайлуу кылат. Казакстан Республикасынын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин стратегиясы өнүгүү драйвери. Мындай жыйындыкка Актөбедө өткөн эл аралык илимий тажрыйбалык конференциянын катышуучулары келишти. 15 чет мамлекеттин өкүлдөрү Казакстан тууралуу, тагыраак айтканда, өлкө кантип кыска убакыттын ичинде дүйнөлүк коомчулукта өз беделин көтөрө алганы тууралуу өз байкоолору менен бөлүштү. Элбасы Нурсултан Назарбаев абишулу, ол мен жакшы тааныймын, бирок кездескен жокмун. Кытап аркылуу, немесе газет аркылуу, журнал аркылуу, интернет аркылуу. Президент Нурсултан Назарбаевди мен абдан жакшы тааныйм, бирок жолуккан эмесмин. Китеп, гезит, журнал, интернет аркылуу өтө жакшы билем. Ал өлкөнүн алдына мыкты багыттарды койгон. Руханий жаңыруу аттуу багыты эң туура деп эсептейм. Казакстанда баары бар. Газ, мунай, адамдары да эң сонун. Эми эмне керек? Руханий жаңыруу керек. Ошондуктан ушундай багыт койгону эң туура деп ойлойм. Руханий жаңыруу керек. Ол болмаса, елді дамытуга өтө кыйын болот шынымен. Сол себептен ол багыт койган өтө дурус деп санаймын.
Окумуштуулар өлкө башчысынын этнос аралык, конфессия аралык келишим менен руханий өнүгүүгө жетишкендигине өзгөчө басым жасашты. Ошондой эле дүйнөдө Назарбаев феноменине кызыгуу арткан серепчилердин саны күндөн күнгө артып жатканы адистер тарабынан белгиленди. Негізгі ойымыз елбасының Қазақстан мемлекетіне жасаған еңбегі. Биздин максат президенттин Казакстандын калыптануусу жана өнүгүшү үчүн кылган баа жеткис салымын көрсөтүү. Биз көз карандысыздыкка карай жеткенибизди көрсөтө турган жыйнак чыгарууну каалайбыз. Өлкө башчысы аймактарды өнүктүрүүгө өзгөчө маани берип келет. Абдан көп программалар иштелип жатат. Белгилей кетсем, бул конференцияга 15 мамлекеттен келишти. Алардын катарында АКШ, Германия, Корея, Кытай өлкөлөрү бар. Елбасынын тапсырмасы боюнча өкмөт тарабынан бирнече багдармалар кабылданган. Актөбеликтер эл башы китепканасынын көчмө көргөзмөсүн көрүүгө да мүмкүнчүлүк алышты. Ага Нурсултан Назарбаевдин жеке китепканасы менен жеке архивинен 1000ден ашуун экспонат коюлду. Жаңы трендтер, ар түрдүү стилдер, түстөрдүн жана фактуралардын аралашуусу, кайталангыс аксессуарлар жана өзгөчө фасондор. Булардын бардыгын Казакстан Fashion Week Астана иш-чарасынан көрсө болот. Аталган иш-чарага Казакстан, Италия, Грузия, Латвия, Орусия, Бельгия жана Австралиядан 17 дизайнер катышып жатат. Борбордун жашоочулары 3 күндүн ичинде 2019-жылдын жаз, жай мезгилдеринин белгилүү багыттары менен тааныша алышат. Уюштуруучулардын айтымында бул жылдагы мода жумалыгында жаңы формат. На этот раз именно будет открывать именно конкурсные. Бул жолу сынактарда жарышуу орун алат. Бул жаш дизайнерлердин ортосундагы сынактар. Жаш дизайнерлер 1 же 2 ай мурун өздөрүнүн дизайнердик жумуштарын тапшырышат. Аларга тапшырмалар берилет жана ушул эскиздер боюнча бир нече катышуучу тандалып подиумга чыгат. Конкурсантов, и в итоге они выходят на подиум. 600 калуучунун ичинен финалдык этапка болгону 15 жаңыдан өз ишин баштаган кутюрье өттү. Мода жумалыгынын алкагында подиумда алар өздөрүнүн топтомолорун көрсөтүшөт. Сынактын жеңүүчүсү Испания, Италиядагы мыкты дизайнердик мектептерде окуулардан өтөт. Ал эми жаш модельерлердин шыгына Европалык дизайн институтунун серепчилери баа беришет. When you design something, you have a customer, and the first is how is possible to sell your collection and where. 3 негизги шарт бар. Биринчи кезекте өз ишиңди баштоодон мурун сен өз топтомоңду кийим үчүн даярдап жатканыңды билип, аталган кийим сатылыш керектигин түшүнүп, өзүңдүн максаттуу аудиторияңды аныктап алышың керек. Бул ийгиликтин негизги сыры. Экинчи, бул албетте сапат. Чет тилдерин билүү да негизги шарттардын бири. Себеби сен Европанын рыноктарына чыгып калсаң, бул жөндөмдүүлүк сага керек болот. To share your identity abroad, and so you have to speak English. Казакстан Fashion Week Астана иш-чарасынын катышуучулары өлкөнүн негизги шаары, башка дүйнөлүк саркеч борборлорго чакырык таштап, сулуулук жана стиль жагынан тартуу борборуна айланат деп ишенишет. Сейчас столица становится такой. Азыркы тапта борбор өнүгүп, кызыктуу болуп, жаңыланып жатат. Биздин оюбузда мода аянттары жалгыз эле Париж, Милан деген стереотип калыптанып калган. Бул мода жумалыгы Борбор Азиядагы эң чоң иш-чара. Биз ушул багыттагы мыктынын мыктысы болобуз деп ойлойм. Это самое крупное мероприятие. Мыкты чет өлкөлүк дизайнердин мода көргөзмөлөрүнөн сырткары нетворкинг форматындагы жолугушууларды өткөрүү да көздөлүп жатат. Анда иш-чаранын катышуучулары фэшн бизнес өкүлдөрү, медиа ишкерлер жана мыкты блогерлер менен таанышып, баарлашууга мүмкүнчүлүк алышат. Алматыда өткөн 14-эл аралык Шакен Айманов кинофестивалынын жеңүүчүлөрүнүн ысымдары белгилүү болду. Жол кесилиши бөлүмүндө эң мыкты картина номинациясында баш байгени колумбиялык Джонни Хендрикс Инерстростон Канде Лария эмгеги жеңип алды. Ушул жылы биринчи жолу өтүп жаткан атамекен түрк элдеринин тасмаларынын сынагында баш байге орусиялык режиссер Эдуард Новиковдун Царь птица картинасына тапшырылды. Калыстардын атайын байгесине кытайлык режиссер Шан Лопиндин Күн карама тасмасы болду. Бул фестиваль ушундай сынактар казакстандык кинематографтардын деңгээлин көтөрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Фестивалдын палитрасы ар түрдүү. Бул жерде даректүү тасмалар, анимация, автордук тасмалар бар.
Салттуу Шакен Айманов кинофестивалі быйыл концепциясын өзгөрткөн. Эми ал аймактык жаш өлчөмдөр менен чектелбейт. Мындан сырткары сынакта Борбор Азиянын жүрөгүндөгү түрк кинематографисттерди бириктирүүгө басым берилген. Белгилей кетсек, калыстар тобу Түркия, Иран, Перу жана Куба өлкөлөрүнөн келген 45 эмгекти сындан өткөрүштү. Самая главная цель каждого фестиваля — это общение. Ар бир фестивалдын максаты бул баарлашуу, пикир алмашуу. Мисалы, биз ушундай фестивалдардын аркасында Казакстанда, Орусияда, Кыргызстанда, Өзбекстанда эмне болуп жатканын көрүп алабыз. В Киргизии, в Узбекистане. Эскерте кетсек, салттуу кинофестивалга айланган иш-чарада Алматынын тургундары жана коноктору 3 күн бою заманбап дүйнөлүк жана ата мекендик кино дүйнөсүнүн жаркын үлгүлөрүн көрүп алышты. Берлин мамлекеттик китепканасында Казакстан маданияты жана адабияты борбору ачылды. Китепкана 1661-жылы негизделген. Бул жерде 10 миллиондон ашуун китеп бар. Эми алардын катары 200гө жакын казакстандык чыгармалар менен толукталды. Жергиликтүү калк Абай Кунанбаев, Сакен Сейфуллин, Абиш Кекилбаев жана Нимат Келимбетовдун чыгармалары менен тааныша алат. Аны менен катар китепкана фондуна Казакстандын маданияты, каада салты менен тарыхы тууралуу китептер кирди. Это 25-я страна, где мы открываем свой центр, знакомим. Мындай борбор 25 өлкөдө бар. Ушинтип башка мамлекеттер менен тыгыз байланышты орнотуп жатабыз. Жергиликтүү калк элдик адабият аркылуу казактын тарыхын, турмушун түшүнүп алат. Через литературу они познают нас, казахов, нашу историю, нашу современность. Берлиндеги ата мекендик адабият менен маданият борборунун ачылышына Казакстандын интеллектуалдык коомунун өкүлдөрү келишти. Жазуучулар менен акындар болсо чыгармаларын мекеме фондуна тапшырды. Дал ушул күнү белгилүү казакстандык драматург Баянгали Алимжановдун 3 жыйнагы жана Сауле Досжандын «Моё чужое сердце» китебинин немис тилиндеги нускасынын бет ачары болду. 2013 жылы 8 тамызда Казакстан Республикасында туңгуш рет жүрөк алмаштыруу отасы операция. 2013 жылдын баш 10 айынын 8-inde Казакстанда биринчи жолу жүрөк алмаштыруу операциясы жасалган. Аны Юрий Владимирович Пя жасаган. Бул окуя Казакстан медицинасы көз карандысыздык жылдарда жеткен жетишкендиктерин көрсөтөт. Бул маалымат катары эле калып калбасын деп көркөм чыгарма жазууну туура көрдүм. Бул китебим англис, орус тилинде чыкты. Жакында немис тилинде жарык көрөт. Корей тилине да которулууда. Бул китабым эңбегим багаланып, агылшын тилинде чыгып атыр, орус тилинде чыгып атыр, шықты, неміс тілінде шықты, енді кәріс тіліне аударылып атыр. Казакстандын Улуттук академиялык китепканасы менен Берлин китепканасы кызматташтыктын чекарасын кеңейтүүнү көздөп жатат. Эки тарап меморандумга кол коюп, өз ара тажрыйба алмашып, казакстандык адабиятты Европага кенен тааныштырууну колго алышат. Балдар табити жогору көрүүчү. Аларды таң калтырып ишендирүү оңой эмес. Бирок бул нерсе Астанадагы Куурчак театр жамаатынын колунан келет. Кичинекей көрүүчүгө сахна оюнун тартуулоодон биринчи артисттер өздөрү куурчактардын сырын түшүнүүгө аракет кылышат. Куурчакка үнү, күлкүсүнө чейин маани берилет. Кайра кайткан суу периси спектаклинде Альбина Баирова Жезкемпир Урсуланын ролунда. Енді мыстан болғандықтан өзінің мәнерлері бар ғой сөйлейтін. Солай сөйлегенде жаңағы балалардың сыбырлап сөйлеп отырған естігеннің өзі кішкене маған ойнауға да кішкене Жезкемпирдин өзүнө тиешелүү сүйлөө стили болот. Мен бул ролду берилип аткарып жаткан кезде балдардын шыбырын угуп калам. Алар бул нерсеге берилип ишенип алышат. Мисалы Сакен Жөнүсовдун Ата мекен спектакли бар. Ал жерде балдарга казактын каада салтын, ырым-жырымын унутуп калышпасын деп бай менен кедейдин ортосундагы байланыштарды көрсөтүүгө да аракет кылабыз. Калмаса экен деген оймен казактын салт дәстүрүн, бұрынғы бай халық пен кедей халықтың арасындағы жағы байланысты көрсетуге тырысамыз. Керменің артында қуыршақтарды ойнаймыз. Қолымызды 45 минут бойы қолымызда қуыршақ жоғары көтеріп аласың. Сахнанын артында қуыршақтарды ойнойбуз. 45 минут бойы қуыршақты жоғары көтеріп турасың. Қолдорың талып кетет. Түшүрүүгө болбойт. Себеби көрүүчүлөр көрүп турушат. Чоң адамдарга караганда кичинекей балдардын энергетикасы башкача болот. Алардын бир айткан рахматы бир канча күнгө жетет. Жалпы театр репертуарында 20-дан ашуун спектакль бар. Сахна оюнуна даярдык алкагында режиссер сүрөтчүлөр менен биргеликте иштешип, куурчактар даярдалат. Мындан кийин театр артисттеринин кулк мүнөздөрүнө, жөндөмдүүлүктөрүнө байланыштуу ролдор бөлүнөт. Кийин даяр спектакль көрүүчүлөргө жол тартат.